Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Марва ТВнын көрүүчүлөрү жана насихаттын угармандары. Эфирде аксакалдар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Өткөндө билесиздер, ушул аксакалдар 4 тубандан келип, мынакей Каракулжалык аксакалдарыбыз чогулуп келип, ысырапкерчилик жөнүндө сүйлөшүп, күнгөй тескей жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн ушул ысырапкерчиликтин токтотуу механизмдери жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. YouTube'да ушу 60 миңден ашык просмотр болду, көрүүлөр жана 600дөн ашык пикирлер болду. Ошонун 99% токтоткула ушу биз курунамыз деп атып, көчөлөп жүрөбүз, үйүбүздү алдырдык, Россияда жүрөбүз, Казакстанда жүрөбүз деген пикир жазгандар өтө көп. Аны өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, сунуш пикирлер болсо жазыңыздар. Анан ушул берүүлөрдү сиздер чакырдыңыздар. Биздин ушул Марва ТВнын жамаатын эгерде ушул айылдарга, шаарларга келип тартып бергиле деп атасыздар. Эгерде демөөрчүлөрүңүздөр болсо, барып тартып да беребиз. Анан ушул берүүгө демөөрчү болуп аткан ушул Аксакалдар кыймылынын төрагасы Камбаралы Оркошов аксакалга да ыраазычылык билдиребиз. Жана Каракулжалык биздин туугандарга да ыраазычылык билдиребиз. Эл көрсүн, калпайса калпайтпайт дейт. Анда биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, аксакал Кыргызстан аксакалдар кыймылынын төрагасы, дин алымы, бир нече китептердин автору Камбаралы Ажы Оркошов. Анда сөз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу капчыгайлык бир туугандарым, Аллага чексиз шүгүрлөрдү айталык. Мына бизди ушул жерге топтоп койгондугуна, бир жакшы иштин, жакшы теманын үстүндө бизди ушул жерге токтоп койгон Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга айтат, кереметтүү Кур'ани Каримде айтат: "Вама арсална мин qablika мир расулин илля нухи илайха аннаху ла илаха илля ана фа'буду." Садакаллахул азим. Мухаммад алейхиссалам дейт, биз дейт ушул сага чейинки келген пайгамбарлардын ар бирине менден башка кудай жок, мага гана сыйынгыла деп айтпай туруп бирөөсүн жөнөтпөдүк дейт да. Эми мына сага дагы ла илаха иллаллах, менен башка, Алладан башка кудай жок деп айткын адамдарга деп ошентип сага да айтып атам дейт да. Эми Адам алейхиссаламдан акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин далайлаган замандар, далайлаган ушундай коомдор өттү. Чыңгыз хан өттү, кайсы кыргыздын каганаты өттү, дагы түрктөрдүн эмеси өттү, бүт өттү. Ошол убагында дагы Аллах Тааланын ысырапка тыюу салганы азыркы күндөй тыюу болгон. Азыр биз ушундай заманда жашап атабызбы? Тек кыяматка чейин ысырап боюнча калат бир туугандар. Биз өнүгүп кеттик, биз же башка болуп кеттик. Анан жок, азыр башка заманда жок, андай болбойт бир тууган. Ысырап деген ысырап. Сарп деген сөздөн араптын каржы, асырап деген ашыкча каржы, асырапкор деген, ысырапкор деген ашыкча каржы болсоң кор болосуң деген сөз. Сөзсүз корлукка алып келет бул. Кудайдын жолунда жүрбөгөн, Кудайдын буйругун мындай бир адалдаштырам деген аракеттин өзү болбогон нерсе бир туугандар. Бизге ошол түйшүктүн кереги бар беле, жок беле, мына ушул жөнүндө өткөн немебиз аябай айттык. Эми баарыбыз эле ынангандай болдук. Чындап эле бул ашыкча экен да. 500-300 адам чакырып кылган нерсе, аттын эти, уйдун эти, тооктун эти, балык, эмне бул? Ошонун баары бизге керек ошол. Анан ашкан ташканын ыргытып, төгүп, эмне кереги бар ошонун? Мына ушул жөнүндө ушулардан кайталы деп чогулуп атабыз бир туугандар. Биз өзүбүз баягы канткенде кайтып үйлөргө кайра тойлорду, аштарды үйлөргө өткөрөбүз. Мына ошонун механизми жөнүндө сүйлөшсөк азыр. Баракелде. Мына жакшы сөздү айтып ачып бердиңиз, Ажыке. Эми аксакалдар келиңиздер, алымча кошумча сунуш пикирлер болсо айтсаңыздар. Келиңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшы жөрөлгө болуп атат. Мындан кайтыштын жолу бирөө эле, жараткандан коркуу. Жаратканды тааныбаган адам жок. Бирок ооз-эки таанып атабыз да жүрөгүбүздө башка шайтан бар. Ошол шайтан, адам шайтан деген, ошо шайтандын жолун кармаган адам шайтан ошону ээрчип калып атабыз. Ошол жасап атат. Адан эмне дейт? Уят эмеспи? Аны жасабай койсок болбойт деп анан кийин ээрчип калып атабыз. Бу тарбия деген коркуу менен үмүттүн ортосунда. Biz şeytandan korkpay
Алла жараткандан корксок, жаратканды сүйсөк, ким сүйгөн сүйүнүп жашоо ушул жерде. Үмүт менен коркуунун ортосунда тарбия. Кудайдан коркуп, Кудайдан үмүт кылган жүрөк болсун. Мен өткөндө ушу жүрөк жөнүндө сүйлөсөм, сөзүм өтпөй калды. Каны башка темага өтүп кеттиң деп. Бир эле тема. Ушу Кудайдан корккон адам кана жаса. Азыр ошол кафелерде бүт Куран окулуп атабы? Бүт намаз окугандар ошол жерде. Кудайдан коркуп да эле жасап атат го, ошол алымдары деле башкасы деле бул кандай жүрөгүндө? Алым деле пенде. Биз алымды качан ээрчийбиз? Биз пайгамбарларды ээрчийбизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчийбиз. Ал эми алымды качан ээрчийбиз? Ошо Куранды кармайт экен, Куранды амал кылат экен, хадисти сүйлөйт экен, хадисти амал кылат экен деп гана ээрчийбиз. Башка ар бир адам күнөөкөр. Ким иман болсо дагы күнөөм бар деген пенде болсун. Күнөөсү жок, пенде жок. Ошол адам гана оңолуштуу аракетин кылат. Ошол адам гана оңолуштуу аракетин кылат. А жок, меники туура деген адамдар толтура ал шайтандын жолунда. Аба бир маселе. Азыр баягы эми балдарыбыз ошол сыртта иштеп атат, анан балдар жаштар айтып атат. Аксакалдар силер эми жеп ичип өткөнсүңөр. Эми биз ошол жака 5 жыл иштесек, анан бир келип ушул той берсек болбойбу? Бул эми ысырап деле эмес, өзүбүз акча табап атабыз деп атат. Бул туурабы же туура эмеспи? Ошо туура эмес да, ошо шайтанды ээрчип алганыбыз да. Эми адам Кудайдан коркуп өзүн тыйып кыспаса, башка жол жок. Адам ол шайтан болуп атабыз да. Ошол мен айтып берейин, көрүнгөн шайтан бар. Ошол жасап атабы? Ошону ээрчип атабызбы? Ошол көрүнгөн шайтан ошол. Аба сиз өзүңүз кандай бас муну жасайбыз, муну кандай үйлөндүңүз эле? Жаштарга Жаштарга айтып коюңузчу, сиз үйлөнгөндө кандай үйлөндүңүз эле? Көрүнбөгөн шайтан адамдын канында адат болуп калган. Адат болуп калган. Энемди алып келгенде кантип алып келдиңиз эле? Ошо жаштарга айтып коюңузчу. Ал адашуучулук толтура болгон. Адашуучулук толтура болгон. Эми билип атпайбыз ким экенибизди. Качан ар бир адам акмак экендигин мойнуна алгандан кийин анан Кудайдан тилеп сурап калат. Анан дуасы кабыл болсун. Анан башка киши болуп калат. Анан баягы тил жок, баягы жин жок, баягы жаман адаттар жок. Ушунчалык жүрөгүңө сүйүнүп жашоо, бир тыйының болбосо дагы жашоого ыраазы болуп, Кудайга ыйлап намаз окуп каласың. Эң сонун аба, жакшы. Намаз окугандар көп, ээрчимейлер көп, эртең калып калат. Ушул десе бүт кафеге кирип кетебиз, намазда жаңыз каласыз. Ушундай так. Жакшы айткансыз. Абалар, келиңиздер. Жакшы. Муну эми секин неметебиз балдар. Болот акыры. Көп эмес сом ошондо ушу уюштурса, Кудай кааласа. Мына мисалы мен үмөттөн турган болсом, өзүм булагыктап чакырып үйлөргө чыгарып колгонуштан уюштуруп туруп анан кийин секин баштабасы ресторанга айтышка дарман деле жетпейт го. Ана Кудай кааласа болот мындай. Муну аткарабыз. Жакшы, жаштарда сөз бар экен азыр келиңиз. Уруксат берсеңиздер, мен өзүм башыман өткөн бир окуяны айтып кетейин. Мен өзүм Караколжадан болом. Келинчегим Нарындан болот. Эми өзүм үйлөнгөнүм айтып атам да. Буну кылса болот негизичи. Мен үйлөнгөндө мындай неме кылгам, эч шам чөкөтү жок, 2 кой союп эле үйлөнгөм да. Бул жакшы жагы не экен, эч кимге карызың жок болот экен. Бирөө чакырса, сен меникине келдиң эле дегенде бирөөнүн астында мындай руханий бир карызың жок болот экен да. Ошо жакшы жагы ошол экен. Бирөө чакырбайт деле, неме кылбайт деле, мындай жашоодо жылыш батыраак болот. Если бирөөгө мындай себебинен адамда ар кандай абал болот да, бирде бар болот, бирде жок болот. Анан буну эми баягы мен оюмча акырындык менен өтүш керек го дейм. Ар биринкине салыштыра бербейчи. Пайгамбарыбызга деле баягындай бир нерсени келин амал кылганда, аз-аздан неме кылганда, ошо боюнча менде бир пикир бар да. Мисалы үчүн, тойконада азыр 300-400 адам болуп атпайбы? Анын ордуна тойконанын особо жаштарды өзүнчө эле баргыла деш керек, калган бүт үйүндө эле тозуш керекпи дейм да, сунушум. Мынакей, сунуш. Канчанчы жыл үйлөндүң эле? 2012 үйлөнгөм. 2012 үйлөнгөм. Ошол убакта ошондой эле жак Кудай кааласа, адам нанан жакшы эле да. Кийин бара эметип кетип, Кудай кааласа муну жасаса болот. Келинчем калым сурады, пайгамбардын өмүр баянын сурады, анан 400 сом сурады. Анан не деди? Бир телефон сурады, болду. Эми ал учурда өтө деле кымбат эмес, 8000 сомдук телефон болчу. Ошондой сураган, 3 эле нерсе сураган. Жакшы, келиңиз аба. Мен Токтобой Баширбай атым ошо. Караколжа Сарбайдан болом. Эми өткөндө аябай сүйлөдүк, айттык.
Адам бери көп жаштар менен жолуктук. Менимче мына бул жаманды жакшылык Кур'анда окутуу жолуна түшүп калды. Бул бир союш менен нан гана коюлуп ал жолуна түштү. Бирок тойго жаштар 90% каршы болуп атат. Жаштар. Жаштар. Ооба. Жана сиз айткандай Кандай кылабыз акча таап келсек, анан тойго чекте кылбай эле койбойбу дегендей болот. Ошон үчүн мына жаштар бул мына жерге келбей койду бирси дагы. Келип өздөрү айтса болот эле бирок мына жерде. Бар экен буюрса азыр айтат болуш керек, Кудай буюрса. Анан да менин оюм ошо да. Дагы айтып түшүндүрөбүз жаштарга. Менин айта турганым ушул. Жаштар өздөрү эми балдар келейин деден баягы сүйлөшкөн келиндер алар жөнөтпөй атат да. Эми дагы келиңиздер, жакшы. Биз да ушу мен да Ашырбайдын сөзүнө кошулам. Ушу жаштарды ийге келтирип алсак, аксакалдар ийде элебиз бүт. Түз элебиз. Жок, ошо жаштар айтып атпайбы? Жаштар бул аксакалдар дейт. Темирлан байке бул аксакалдар тойлогон, ооба. Деп атат, келиңиздер, ошого сиздер кандай сунуш пикир? Мен Каралжаран Сарыбай айынан болом. Берге мыйман болуп келип калдым, мына бүгүн шейре катышып атам. Бул ысырапкорчулук жакшы сөз болуп атат. Премьер биздин айылда мындай өтө эле көп ашыкча чыгым болбой эле калды, чын. Бир кездерде 2 кой союп эле премьер той болобу, тажа болобу, ошо мени өткөрүп аткан. Жылкыны эми токтоткон. Мына жерде ошо мына көп менин туугандарым отурат. Туурабы? Жылкы союлбасын, только 1 кой, 2 кой менен эле келген конокторду узатсын деп. Ошого жакшы тыйылып калды азыр мына. Аба, Мына ошол баягы өзүңүз үйлөнгөндө анан балдарга калың кандай болуп атат? Азыркы өткөндө бир ошол бирөөдү сүйүп калып алайын деп барса, көп акча сурап койгон экен, анан орто жолдо мындай 2 жолго түшүп калгандар бар азыркы учурда. эми премьер менен мына үйлөнгөнүмө 50 жыл болуп калды. Менде ал убакта калың деле болгон эмес, мал деле болгон эмес. Кичине тыйынтып бир бергенбиз, туура. Бактылуу талайлуу эле балалуу чакалуу болуп. Кудайга шүгүр. Азыркы кыздар ошол кыз узатуу кылабыз, мынча конок келет, мынча конок барат деп кыздар чечип атпайбы? Анан ошондо ысырап болуп, анан эртеси бир 1-2 айдан ажырашып кеткендер бар экен. Ал туура. Мына премьер эми мына азыр той ресторансыз өтпөй калды. Мына Каралжан центрине келип атат, ресторанга. Өзгөн Ошко чейин келип атат. Мына кез тойго деп келет, биртке даңкадың мээңи чагат. Анан кийин кайтасың, барып келген жол кыраң, эми конверт бересиң. Ошого деле эми мына бар жылкыны соят экен да. Фалан жылкы союптур ресторанга деп соят экен. Кой сойсо болбойт экен. Демек, ошол үйдө өтсөк болобу, болбойбу? Эми илгери үйдө эле учурда. той өткөн. Ресторан, кафе-сафе анда болгон да эмес да. Кантип токтотобуз ушуну? Кантип токтотобуз? Я. Механизм жолдору барбы? Кантип токтотобуз? Эми ар ким өзү билсин, ушу мына аксакалдардын тилин жаштар алып эле жакшы көрөлүк алып койсо болот. Абалар көрсөңүз, Бисмиллахиррахманиррахим. Өткөндө да чогулушта айтканбыз, бардыгыбыз чогулуп, ушу ысырапкерчиликти жоюу боюнча. Анда биз жаштардан бир комиссия түзөбүз дегенбиз. Андан кийин баардык көпчүлүгүбүз ушу ар ким өзүн тыйса дегенбиз, өзүнүн бала чакасын тыйса дегенбиз. Анан эми биз эми ресторанды жана кафелерди жоюп кое албайбыз. Чындыгында ысырапкерчиликти ушу өзүбүздөн тыйсак, өзүбүз эле барбай койсок барбайт. Өзүбүз эле барбай бала чакабызды үгүттөп, тууган урug'убузду үгүттөп, ушу үйдө өткөзгөнгө болсо болот. Союшту азыраак союп, ысырапкерчиликти жойсок, биринчи эле өзүбүз тыйылсак эле анан тыйыла берет. Аба, суроо узатып атат келиндер. Ушу абаларга, аксакалдарга айтып коюңузчу. Той канада, ресторанда өтүшсөк, бизге мындай жеңил болуп атат. Бар 5-6 саатта бир конок неме алабыз, жөнөтөбүз, анан ил саяк жуубайбыз, биз деле ойлоп койбойбу деп атат.
Туура, Аларга эмне дейсиз? ал жагы да туура. Ошо эме кызмат кылгандар да болуш керек. Келиндерден бир жардамчылар болуш керек. Эме анан келиндер эле эмес, жаш балдар деле керек. Союшпой бирек союлат. Кызмат кылгандар балдар болуш керек. Ошолорго өзүбүз тууган уруктардан жардам берсек, анан ошол үчүн жоюлат. Анан бир келинди таштап койсоң, ол чыдабай кетет да чындыгында. Жакшы, келиңиз. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Биз өткөндөгү чогулгандын жыйынтыгын чыгаруу болгон. Чындыгында жыйынтык чыгаруу кандай? Бул чекте киргизүү. Адамды мынча чакыр деп чектөө киргизсең, азыр бардыгы мүмкүн атат. Ошон болбой атат. Мына көп адамдар менен азыр сүйлөштүк, карым катнаш кылдык. Аз айтканга кандай аз айтабыз дейт. Күйөө балабыз мынча бар, жээндерибиз мынча бар деп, жээндерин чакырбайсыздар, дагы капа болгондор көп болот экен. Катышы көптөр бар. Катышы көптөр бар да. Анан экинчиден бул жерде кандай кыскартуу болот? Бул адамдын санын кыскартпай туруп, мына азыр кафелердеки оокат тирегиктин санын кыскартуу болуш керек. Менин жеке оюм, мен башкага деле эметпейм го. Мына Камбаралыны эмнеге жаман көрүп атат? Камбаралы бул мурда мына эрдекибиз деле чыккандан кийин түрлүү сөздү айтып кетип аттык. Бир күнү деле бул жерде жана адамды чектегенде ошол жерде туура эмес кылды деп гана. А мурун бул жанагы ресторандарды кыскартуу, союшту кыскартуу деген болуп келген. Болгон эле ишти биз азыр кайталап атабыз. Просто бул жерде эмне болгон? Менин тажада, маселен, менин көрүнүктүү ишкерлерим келет, досторум келет, же болбосо министр келет, чоңураак союйун, анан конфет алайын, мындай кылайын деп кайра тасталган бузулуп кеткен. Бизде мурун эле чектөө келген, нам менен эле борсок болгон. Основной мына Караколжо районунда. Эми ошону эле азыр кайра ошо биринчи аягын чектеп алыш керек. Ажеке, аба ошол эми чоңдор өзү ачка деле эмес азыр, ток эле да. Ооба. Анан эми баягы урмат сыйлайын дейт. Биз байланып эле кайра демеге көрүп атабыз, анан да чыга албай атабыз мындай эл көрсүн, эл айтсындан. Эми ошон үчүн ар ким өзү тыйылыш керек. Менин мынандай кудам бар, мынандай кудасы жогум жок. Эл кандай сойду, ошону гана аткарыш керек бардыгы. Маселен, бирөө эки кой сойдубу? Болду, калганы ошондо эки кой гана союш керек. Бу жерде бузулуп кетип атат. Кой көп, мал көптөр көбүрөөк сойсо болбойбу? Бир 10-15тен байлар. 15 сойгондо, значит, бузулуп атпайбы? Менин атам неден кемеле, мурун атам жанагы уча жеп жүргөн деп, мына ушудан бузулуп атат. Өткөндө бир аксакал мындай мурас кылып айтыптыр баласына. Мен өлүп калсам, мен элдикин жегем, 5 жылкы соёсуң дептир. Анан молдоке айтыптыр, мысырап болот десе, жок, атам айткан, эми жептир деп анан союптур да. Ушул кандай туурабы, туура эмес шариятта буларды айта кетсеңиз. Ошол элден чыгуу деген ошол болот. Себеби элге бир союш чектелдиби? Ошол эми ким болсо дагы ошону аткарыш керек. Ошо менен эле тартипке келет. Башка эч нерсе болбойт. Маселен, мына ол бир союш сойду. Биз өзү балдарга осуят кылып атабыз да. Мен өлгөндө өткөрбөй койбогула, элге уят болбогула деген ушул осуяттан алысыраак болсок эле болот. Маселен, бир жылкыга уруксат бериш керек, любой жерде. Анан адамдын санын чектеш керек эмес, капа болбойсуң. Бирок адамдын санын 50 деген ал катачылык. Себебинде ынтымактын да кетиши болуп калат. Ооба, бир жылга уруксат берсек, тиги колунда жок жетимештер бир алар атаандашып, кредит бир нерсе алып, алар дагы карсы болуп калып атпайбы? Тойдобу? Жок. Жамандыкта. Куран окутканда колунда жок болсо өзү эле тыйылат экен. Мына кече жакында жанадан бирөө өлдү эле, колунда жок экен. 5000 сом акчасы бар экен. Ушул жердеги туугандар эле кой эми, 2 кой алып союп койгула деди. Башка эч нерсе болгон жок, чыгып кетти. Мына бүгүн Куран окутту. Нам менен борсо коюлду, болду. Башка эч нерсе болгон жок. 3 кой союп. Салат жок, салаттар. Салат эч нерсе жок. Бизде өзү Караколжо районунда бул жоголгондо көп жыл болду. Анан биздин ошо кичинекей капчыгайда башталып кеткен. Анан эми азыр жокко чыгарып атабыз. Кече ошо салат жасап калган экен. Мен эми жаман көрсөңөр жаман көргүлө, эртең чогулушта болот деп. Куд ушул боюнча болот деп кече койдурбай койдум. Эми мени жаман көрүп атса керек. Салаттын баары мен өзүм бир тууган акам өлгөндө дагы ошо салат эч нерсе койдурбай койсом, юбкаларын марга чейин койдурбай койдум деп нааразы болот. Мына ушул нааразычылык эле жокулуп койсо жоголо турган нерсе. Бул кыйынчылык деле жок. Азыр аба мына күндө ысык болуп атпайбы, урматтуу аксакалдар? Анан өткөндө 20 жылдыктар ошо салат кылышып, анан ачып кетиптир. Жана майонез кошулган эме окшойт да. Анан эжекелер жеп, эмне бизди өлтүрөйүн деп атасыңарбы? Деп анан салатка кеткен акчасы бир 100 миңден ашык акча кеткен дейт.
Анан ошол сыяктуу ошолорду да айтсак, 10 жылдык, 20 жылдыкта да көп ысыраптар болот экен. Ошолорду ошол баардык эле жерде кандай бир той тобур болобу? Эми тойдо, конечно, салат азыраак коет, азыраак коюш керек. Жегидей гана. Биз да ашыкча коюп, даже пакеттин ичинде да салып кетип атышат азыр. Мына ошол нерсени тыюу салса, андан кийин эле өзүнүн жолуна чыгат. Сразу азыр жолго түшкөн эч нерсе жок. Акырындык менен жолго түшөт деп мен ишенем. Систем жаман көрүп калды да. Бирок сиз баягы тыйдыңыз. Бул туура эле да. Жаман көрсө мен башка эле Жармасын бербей койсун дейсиз да. Макул, жакшы. Ооба. Ушундай болуш керек. Урматтуу кыргыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, туугандар, коноктор. Мына эми маселени өткөндө башында күн тартибинде теманы талкуулаганбыз. Мына ушу Камбар молдо акынга мен чоң ыраазычылык билгизим келет азырчы. Түнү дагы, күнү дагы постоянно жазып атат, айтып атат, үндөп атат, чакырык кылып атат. Канча убактысы кетип атат, канча энергиясы кетип атат. Бул энергияны каяктан алып атат, бул жерин билбейм өзүчү. Астайдыл келиштиң, сен ушудан биз колдойбуз сеничи. Ар ким айта берет, баягы көпчүлүк ар түрдүү сөздү айтат. Бирөө өзүнүн оюн айтат, бирөө обу жоктонуп жөн эле айтат. Баягындай, кандай десем эми, иши кылып айта берет да. Ушунун артынан ушул саясатыңды жүргүзө бер аягына чейин. Ажекен сиздер колдоп атасыздар, бирок келиндер капайсыз болот. Эми келиндерди эми биз көрбөгөндөн кийин күнөө болбой элем, келиндерди эле колдоп атат, неме каршы чыгып атабы, чыгып атпайбы, эми аны билбейбиз да бизчи. Анан эң негизи айтайын дегеним, бул кала турган нерсе. Ушундай эле үндөп, чакырык кылып, анан кийин туура түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк бул калат. Мисалы мына азыр Камчеги досум айткандай, азыр эле келдик тиги жерден, жана Искендер эке Куран окупчу. Нан, кичине борсок, анан кийин 5 бармак кылыптыр чай. Ошондой кылса болот да. Жакшынакай эле. Куран кабыл эле. Эч нерсе болгон жок ачыкчачы. Мурунтан эле бизде жагып келген ушул нерсечи. Айткандар айта берсин, ол жетпегендер айта берет. Эми айтат экен деп да корколу эми. Дейт экен, айтат экен деп жүрүп, курунамыз кылып жүрүп ушул убакка келдик го. Эми дагы кайка барабыз. Анан дагы мындай экен да, жамандыкта адамдын санын чектеш кыйын экен булчу. Мисалы, бирөөнүн бир нерсе сөзсө 100дөн ашык келбей келе деп айта албайсың да. Ооба. Келет да. Батага баары келет. Батага баары келет. Келгенден кийин жанагындай эле скромный эле дасторкон жайып, чай берип койсо болот экен. Бул өзү бизден практикада колдонуп өтө эле келет. Айрыкча жоюш керек, жанагы ыксыз чыгым деген жанагы ушул ашыкча жанагы тойлордо. Ашыкча тойлордо мисалы жанагы муну да четинен акырын эле неметип келе бериш керек. Жанагы түштөндүрүү, мүчтөндүрүү, балакет, салакет дегендерин алып таштаса эле артык акырын келе берет да. Анан жана ресторанда, үйдө өткөргөндө эми ал шартка караш керек анычы. Адамдын шартына карап туура келсе өткөрүш керек үйгө. Жакшы эле. Баягы сооптун баары ошол жерде калат. Бүт эменин баары ошол жерде калат. Бирок ресторанда дагы өткөргөндө дагы ошол жерден ыксыз чыгымдарды ошол жерден да чектеш керек. Например, ырчыларды чектесе болот, а жерден. Жана сүрөткө тарткандарды чектесе болот. Жанагы алып баруучу тамада дагы шокшон ашыкча жанагы бир нерселер көп да жерде. Азыр санай албай атам. Ашыкча эле көп немелер бар. Ошолор жанагы Бок айтып атпайбы? Налог туура. Ресторан налог төлөйт, соцфонд төлөйт, элдерди жумуш менен камсыз кылат, иш орундары менен камсыз кылат. Ошол жерде жанагындайлар бар дейм, аттарын ушу жаман айтпайлы коеюн. Ырдагандар, алып баруучу, жанагы сүрөткө тарткандар, жанагы ушулар артисттер, ушулар жарчылар, ушулар азыр ушулар бир тыйын да налог төлөбөйт. Мен ушул билем да. Башынан элечи. Төлөтө албай эле койдук алардычы. Ушундай народ келет экен. Ошо окшондордон кыскартса болот, напримерчи. Анан столдун жасап, оформлениени кыскартса болот. Жана оформление деген 3-4 саатка канча 1000 сомдук неме долларлык оформление кыласың. Бул дагы обу жок, ыксыз чыгым. Азыке, ушул сизге бир тамада достор айтып атат да. Ушул тойдун аты өзү жакшы. Ушу аксакалдарга айтып коюңузчу. Ал жерде мындай акча айланат дейт. Жана сиз айткандай, баардык жумуш менен камсыз болуп атат деп атат да. Анан мына сиз жооп берип атпайсызбы? Ошолорго да балки мындай чектөө болгондо кандай? Кыскараак. Жок, чектөө болгондо, например, мен например 15 кызчы чакырбай койсом чектөө болобу? Ошо тойдун ичинде мисалы эң сонун турган менин туугандарым бар, например. Жандуу үн менен эле. Жандуу үн менен. Досторум бар. Аккордеон комуз менен. Аябай сонун ырдай турганчы. Илгери ошентип эле үйлөрдө эле ырдап, үйлөрдө эле той кылып келгенде үйлөр эч ким
чакырчу эмес андайлардычы. Жакшы. Мисалга айтып атам да. Жакшы. Алып баруу үчүн деле ошол немеден чыгат. Жанагы туугандардан ошол тойго баргандардын арасынан деле алып баруу чыгат. Мисалга айтып атам да менчи. Жанагы видео тарткан камера деле өзүнөн чыгат, напримерчи. Ошол нерселерин чектесе болот. Анан барганда эле тойдун, ресторандын бир список берет. Ошону манкурт болуп калган эле сразу башыйып калабыз жерге баргандачы. Ушуну кылыш керек экен да депчи. Өзүңүн башың барбы на плечах. Сен өзүң ойлон баргандачы. Муну кылам, муну кылбайм. Муну кылбасам мынанча экономдойт экенмин. Бул экономдогон кандай жакшы. Булар өнүккөн мамлекеттерде миллиардерлер ушундай. Ушулардын бардыгы экономдогонан байышкан да. Жакшы аба, сонун айттыңыз. Анан ушу баса белгилеп айтып кетсеңиздер, ошол баягы сиз жакшы айтып атасыз. Азыр көпчүлүк маселени жеңелер, келиндер чечип калбадыбы? Анан ошол үйдө да ким башкарат, ошол той топур жакшылык жамандыкта кээде ошол эркектер эмес аялдар башкарып жана аңга түшүп кетип аткан жерлер көп да. Ысырап болсун, башка болсун. Келиңиздер улайлы анда. Ошон үчүн муну калтырса болот. Бирок эми баягы бир мезгилде эле калып кетпейт да. Муну үчүн барып поэтапно кала турган нерсе бул. Бул эл мисалы ар бир адамдын өзүнүн ичинде бар, ушуну ким эле ашыкча чыгым кылгысы келсин. Ким эле ашыкча убара болгусу келсин. Тойго келген киши дагы убара, сен тосуп алган сен дагы убара. Кыйналып эле бүтүп атат элдер. Ушун үчүн калтырса болот. Түшүндүрүү иштерин 6-7 саат отуруп талыкпай жүргүзө берели. Анан жанагы бир ким айтсы, бирөө айтты. Чындыгында 80-90га чыккан алып барып чал камперди отургузуп коебуз жергечи. Ошол 6-7 саат даңгыдыктуу көп, ал ооруйт кайрачы карыган кишилерчи. Жакшы. Ошон үчүн ана аксакалдарды, кемпирлерди, биз окшогондорду ошол үйдөн эле сыйлап, үйдөн эле патан алып туруп эле анан кийин дальше ойноп кете берсин жаштар. Алына жараша элечи. Ошол нерселерди да кылса болот. Мунун азайтуунун, ыксыз чыгымдын азайтуунун жолдору аябай көп да. Ооба, жана ойноп кете берсин деп атпайсызбы? Анан ошо ойноп кеткенде ошо жаштар көп жана ДТП болуп, ичип алып, да неме болуп атат. Көрүп атасыздар го, жанагы машиналарга төлөнгөн акчаларды айтыңыз эми. Эми жанагы немеде балдар? Ошондо чектөө болуш керек го деп атам. Мына азыр жол бербейт экен. Жанагы бирөөлөр роддомго жетпей калып атат, ооруп, он топурасы жол бербейт да. ГАИге деле баш бербей. Ушундай адамдар чыгып кетип атат, эң баштар. Мен ал ойноп кете берсин дегеним, жанагында узкий неме кылып кете берсин деген сөзүм да, баягы ойноп келет да жаштар. Келиңиздер анда. Сөз бияка. Аларды камап албайсың да. Кичине кыстарма айтып коеюн. Себеби баштан өткөн нерсе да, мына Алдыраш биздин досубуз. Бир жолу той өткөргөндө ушул эстен кетпейт. Себеби ошондой той өтө жакшы экен. Тамада мына жандагы турган досу. Сен сүйлө. Болду, ушу менен эле бүтүп калган. Өтө жакшы болот экен, ошондой өткөрсө болгудай да, азыраак киши эле чакырган. Мына ошол өзүнүн башынан өткөндө эле айтып берет. Кете берели. Урматтуу Капчыгайдын аксакалдары, инилер, мына журналисттер деп коелу силерди. Силер бардыңыздар, аман отурусуздар. Мына азыр Касан абдан жакшы сөздү айтты. Мына Камбар инибиз Молдаке чыныгы көкүрөгү менен күйүп пышып атат да. Чындап мына элибиздин келечегинде ушу ысырапкерчиликке бир тоскоолдук кылып койгонго бир кичине да болсо да бир салымым коюп коеюн деген аракетти жасап атат. Мына жерде отургандарыбыз бардыгы сөзүбүз менен азыр аны далилдеп атабыз, ошого кетип атабыз, Кудайым буйрса. Эми ашыкча ысырапкерчилик жөнүндө мына азыр Камчыбек баштап берди. Мен эми буну жасаганмын. Мен эң кенже кызымды узатканды үйдөн узатканмын. Тамада мына Касан досум болгон. Анакей. Аяштарым, классташтарым бардыгы ырдап берди эле, артисттер калып калат. Биздин кыздар ырдаганда мен алар ооз ача албайт айрдачы. Биздики баягы натуральный баягы ырдайт да. Жандуу үн менен, табий. Ошондой эле былтыр да бир кызымды күйөөгө бердик. Үйдө өткөрдүк биз. Жакшы кайлы болот, Кудаларым келди, үй толо куда болду. Булар капа болбоду, себеби ал жерде эми кудалар мынча болгондон тууган. Мен экин жакын туугандарым келди да, тосуп алдык, кайтып куда менимче 4-5 күн өткөрүптүр. Алдагы нарындан туугандарым бөлүп чакырып өткөрүптүр ал дагычы. Бул жаңылык эмес, буга окшогондор көп эле болуп атат. Ресторанда, бардык эле ресторанда өткөрүп атат деген туура эмес. Бирок ошондой болгондо да мына болуп аткан ресторандагы ашыкча
ашыкча өтө биз кыргызчылыктын бир эң жамандыгы ашыкча болгон нерсе расход болгондо. Бул жанагы союшчу бул болбогон нерсе. Андан түштөндүрүү дегендери бар экен. Ага бир тууганы, абасы, тагасы, жээни, бөлөсү деп туруп бир ондой койду. Классташы, курбусу, жоролору, Ооба, жоролору, иши кылып ошону көргөндө жүрөк, көңүрөк айланат. Бу биз кыргыздар совсем башка жакка кетип калып атабыз да, ушул жагынанчы. Эми жакшынакай тойдо бардыгыбыз отурабыз, жедик, иштик. Анан ушу айтып кое турган нерсе мынабы дасторкондун үстүнө койсоң, жана чай пиаланы койгонго место жок да. ана. Пиала коюп бир нормальный тамак ичиш үчүн жол кичине мындай ачыгыраак болсо жакшынакай болуп отуруп ичесиң да. Бул анан азыр айтылды, Ашырбай айтты, мен да колдойм. Касан бу Камчыбектер эме кылып атат. Мына жаш биз 60-тан аштык, 70-ке жакындашып атат. Биз эми бизден жашыраактарын айтпай эле кол, биз анан бизден улууларды ушу ресторанга чакырып барбай эле коюшубуз керек да. Бул биринчи стадиясы болот, себеби ошончо болсо бир топ расход азаят. Анан төргө отургузуп коет, отурабыз, аякта ызы чуу болуп атат, уктайбыз, чарчайт. Эми организм азыр музыка эмес, азыр үйдөгү ашыкча бир жана үн укканда чарчап каласың. Ооба. Ооба. Анан жанагы жаштар деген ал Касанды айткан баягында көчөнүн жайнап эмес. Мындай бир алар бир 30 болобу, 40 болушабы. Чектөө коюп, тең туштар, жеңелери мындай бир поколениясы барып, жакшынакай белгилеп алсын башталышындачы. Мен келечекте ойлоймун, ал деле жоюлуп кетет. Биз ошондой элбиз. Биз аягына чыгарып алып анан кайтып келебиз да. Жакшы. Бул анан дагы Куран окутуу боюнчачы. Кудайыма шүгүр, мындан бир 10 жыл мурун биздин Алайку деген өрөнүбүз бар. Ал илгертен алдыда жүрүшөт да. Бир жогорку кызматта иштеген киши тең туш биз менен тең. Энеси кайтыш болгондо бир ошондой ресторанда отурганбыз. Ошондон бүгүн көргөндөй болчу. Нан, борсок. Мындан бир 10 жылдан ашык мурун. Баракелде. Биринчи убакта жаман сездик. Эми колунда бар го тигиндей мындай болду. Бирок азыр бүгүнкү биз катышкан мына Куран окутуу эч кимибиз сезгенибиз жок анычы. Себеби уже көнүмүш нерсе болуп баратат. Ушул уланыш керек. Эми наны жок болбойт, борсогу болуш керек. Ушу мына бүгүн биз Куран окуп келгендер ушу ылайыктуу эле да, ылайык. Болду. Куран. Анан дагы бир нерсеси, жана адамдардын санын Куран окуткан жерде ким көңүлү болсо бардыгы келет. Сен келбей эле кой, биз списокко 20-ны кошуп койдук эле деген болбойт берде. Алар өзү чындап айтканда Куран окуганга ал тамак үчүн келбейт. Ал Куран окуп коеюн деп келет. Жүзүмү көрсөтүп коеюн деп келет. Ошол. Батаалайылды. Ал эми тойду мен ойлоп атам, бара азыр гилт деген чоң асабинактарды куруп алышып, ошолор да ресторанда өткөрүп атат. Ооба. Ушу анан ресторанда кандай болуп атат? Жакпаган нерсечи. Ал жерде бата берген нерсе жок. Тос. Баягы жакшылык сөздөрү бардыгы тос. Ал жерде жаштарга бир жакшынакай тилектерди айтып, дуаларды берип туруп, айнанайын деп, жана тамаза деген неме кол чаап койгула дейт. Аердечи. Бул эмне деген шумдук. Жакшы. Ошо себептен может мына ажырашуу көп болуп аткандыр. Может ошо жерде биз берип аткан дуалар, тилектер бардыгы кабыл алынбай жаткан болушу мүмкүн. Себеби шайтан, жана сиз бул киши айтты го, шайтан аралап жүрөт. Бардыгыбызда каныбызда жүрөт да шайтан. Жакшы. Жаштардын ою бар экен. Ооба, келиңиз. Бир мүнөт мен унуткан электе. Мына бул немелерди башкулуктардын дагы өзүбүз деле мактай бербей, ошолордун ала турган жери аябай көп да. Мисалы мен Ошто 20 жыл иштедим. Ошточу. Өзбектердин тоюн көрсөң, ошончо жыл иштеп мен 3 гана тойго бардым өзбектердин тоюнда, ресторангачы. 20 жылдын ичинде. 20 жылдын ичинде. Ал да ошол аялы короче өгөй эне экен, анан ушундай болгонан
ошо ресторанга өткөргөнгө. Ушундай тойду өткөрөт, эртең менен бамдаттан кийин ошол жерден объявить этет. Аксакалдар бүгүн Суранбай байкемдин үйүндө, акамдын үйүндө мынан иште тойго келиңиздер дейт. Бамдаттан келет анан кийин барсаң, оросунда столду коюп туруп, ушундай сонун кылып туруп, сууну сээп, ушундай дасторконду майда кичинеден кылып туруп берет. Анан кийин биринчи, экинчи кылып кичине плов берет, анан ушуну каймагынан бери коет да, кыскасычы. Анан ошол жерден бир конфет алып кетпейсиң. Чыкканда жөнө ыраазы болуп, бакчаңды кичине берип коюп берчиңдер. Кете бересиң. 9-да бүтөт. Шыпырып, воротасын култап коет. Той бүттү депчи. Мына үйүн өткөрөт алар постояннычы. Мынандай ресторанда өткөргөн айтып атпаймынбы? 3 эле тойго бардым мен. Экономия. Экономия, анан кийин баягы патасын ошол жерден берет бардыгы. Убакыттан экономдойт, материалдык жактан экономдойт, акчадан экономдойт, бүт баарын экономдойт да. И берген батасы өзүнүн үйүндө болот баардыгычы. Эң сонун. Мына Жакшы. ошол нерселерди алса болот. Жанагы үйгө батпайт, андай мындай дебей. Алар деген алып бизге караганда бай болот алар. Аларда акча көп. Батырса болот, Өткөрсө ошолор өткөрөт эле, Камакта дейт кыргызда. Ошол нерселерди алса болот өзүчү. Абдан сонун. Жакшы. Мынакей көрүнүпсүзбү? Мына жакшы ушундай пикирлер болсо айтсаңыздар, кеңес аба. Бул өтө жакшы иш болуп атат. Чындыгында бул нерсени башташ үчүн эми бул жерден өзүбүзгө иштеш керек да. Биринчи өзүбүз оңолуп баштасак, өзүбүз баштасак, анан кийин баардыгы эле келет ошолчу. Ар ким өзүнөн баштаса. Бул жерде аксакалдар мурдагыдай азыр аксакалдарды көп неметпейбизче болуп атпайлыбы? Мурунку аксакалдар мисалы үчүн мен билем, бир жака жанагы кыздын аркасынан кууп бара турган болсо, ашып барса 12-ге чейин барасың, болбосо болбойт эле деп коет эле да. Урушат болчу, мына жилик жегиң келип атам, мына жерге отур, мен эле жилик кой союп берейин сага депчи. Азыркы учурда эмне кылып жатат? Азыркы учурда болсо кокой тарынат экен, анда мында 40 адамга чейин жетип атат да. Куданы тоскон, ата көрдүсүнө келген куданы тоскон адам аргасы жок бир тай союп атат. Же болсо 3 кой, 4 кой алат да. Ошолордо ушундай кылынып жатат да. Мына ошол жактарда, нары жакта неметкен, негизи биздин азыр айтып аткан келинчектерди тарабынан мынтип ойлонуп көрө турган болсоң, өтө нерселер, көп нерселер кирип кеткен да. 9 табак дегени бар, аяк биягы дегени бар. Ошолорго отуруп эле эптеп эмес нерсе көбөйүп кетип атат. Ошондой себеп, ошолор көбөйүп кетип атат да. Ошол жанагы мисалы үчүн мен айтат элем, дагы жанагы кийим, кийит ушудан таарыныш башталып атат. Ушудан таарыныш да. Караңыздар, кийитке барата кудагыйлар менен кийишип атканда бирөөсү сал кичине эле мындай нерсе алып келет болсо, ошол жерден мага ушундай алып келип ызычу да. Таарынып кийимин ыргытып берет, ошодон жүрөктөн калат, анан кек сыктама башталып, 2 жаштын ортосуна суу себеп калып атат да. Сен атаң ушунтуп кой, сен ошол эң негизги неме ошодон болуп атат. Себеп болуп атат. Ушулардын биз азыр мына сүйлөшүп атабыз, ушулардын себебин, ошолорду токтотуштун себебин издешибиз керек да. Канткенде себебин издейбиз. Кандай себеби бар? Айтыңызчы. Ошонун себебин издеш үчүн биз ошол ар ким өзүбүздүн жана караштууларга ар ким эскерткен да, эскертип баштасак, үгүт кылып баштасак, чектесек да. Анан кийин ошол бул жерде азыр өткөндө жакшы мындай комиссия түзсөкпү же неме кылып, мен неме кылат элем, аксакалдардан жамаат, орто жаштардан жамаат, жаштардан кылып жамаат, 3 түрлүү, 4 түрлүү баягы возрасттагы адамдардан алып, ошолор жерлерде, немелерде ошолор үгүттү жакшылап айтып, илимдүүлөрүбүз бар, арасында сүйлөй турган ораторлорубуз бар, аксакалдарыбыздын тили өтө турган, бу жакта сүйлөп атышпайбы азырчы баардыгы. Ошондой кайраттуу адамдардан ошолорду сүйлөсөк, жанагы жамандык, жакшылык болгон жерлерде ошолор бир немелерин берип, катуу эле баса эле. Эми тарынганы тарынар, бирок акыйкатта барып акырында бир немеге нукка түшөбүз да, ошолчу. Баардык эле ошондой нерсе менен келет да, бир аз каржылык болот, ошондой менен келет. Биз ушундай оюбуз бар. Жакшы, абдан сонун, жакшы сонун. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Биз эми өткөндө көрө албадык, катыша албадык, анан YouTube'дан көрүп аябай ыраазы болдук. Ушу биздин айылдан башталганычы. Эми өткөндө ушу той кантип чыгымдарды азайтабыз, кантип ысырапчылыкты азайтабыз деген сөз болгон. Эми ошонун механизмин дагы кичине ойлоп көрсөк деген деп ойлойм да. Канткенде ушуну эми ишке ашыра алабыз. Канткенде ушуну токтото алабыз ысырапчылыкты. Мен өзүмчө эми бул менин пикирим эле, өзүмдүн жеке эле пикирим. Мына жерде баягы аттуу баштуу кичине башы көрүнгөн балдар бар экен. Тиги жогорку жактарга чейин жете турган аксакалдарыбыздын үнү жете турган аксакалдарыбыз бар экен. Бир
кичине бир территория алып, ошол жерге бекер эле өткөрө турган кылып, кичине уюштурса дейм. Себеби жаштарыбыз ошол жерге барып кызмат кылган үйрөнөт биринчиден. Баягы ресторанда даярына чуркабайчы. Ошол жерди бекер кылып, же бир ошол жерге мисалы той өткөргөн адам кичине 5-10 сом акча таштап койсо, ошол жерде караган адам болот. Ошондой кылып уюштурса да бир жакшы неме болмок да. Чайканадай кылып эле кичине кана кылып, аны кышы жай өткөрө турган кылып ошондой кылып койсо, же боз үй тигиппи. Жакшы сунуш. Ошо өткөндө жаңы жер деген айыл бар, ошол жакта сиз айткандай ушу 3-4 адам бата турган ушундай чоң бир салып коюшуптур. Ошол Тажикстандан келген кыргыздар. Анан жакшылык жамандыкта ошол ашы болот экен, чайы, сиздер айткандай борсок наны ошол жерден омейин деп батасын берип кете берет экен да. Ошондо мына жалаң немелери аксакалдар барса болот да ошондой жергечи. Көзөмөл дагы болот эле. Азыр эми тойдо мына ресторанда өткөрүп атабыз деп атабыз. Эми, конечно, ресторанын өзүнүн немеси бар. Чыгым азаят эле деген да. Жакшы сунуш. Жакшы сунуш. Чыгым азаят. Анын экономикада даже неме болот эле. Аябай салым болот эле. Сиздер мындай Россияда ушундай иш-чараларда кандай кыласыздар? Мындай кыргыздар. Эми иш-чараларда бизде мына Куран окутканда бизде да калды. Именно каракулжалыктар Красноярский шаарында азайтты. Даже борсогонду алып коюп, ошо кичине эле нан менен эле жана шорбосун берип, аркасынан аш берет болду, ошо менен бүтүрөт. Мурун ал жакта да бейжай болуп кетти эле. Азыр эми кафеде өткөрүшөт бизде, ошондой кылышат, бирок жана кыргыздардын кафеси бар, көп деле неме эмес. Камбар элеке үйдөн өткүзгүлө деп атат. Эми үйдөн өткөргөн эми Россияда ошо үйдөн өткөргөндө бул жерде көбүнө шылтоосу үйүбүзгө батпайт деп атпайбы? Мен жанагы айткан сунушумдун себеби ошол да. Ал жерге барып кеңири отуруп, кеңири батат, баары жөө бата турган кичине бир территория болсо, мына ишкер балдарыбыз бар экен, аты чыккан, ошолор кичине аракет кылып койсо эле, ушул ишке ашып кетмек да. Жакшы. Ошондо ресторанга акча төлөбөй, жана ырчы-пырчыларга да акча төлөбөй эле, ошол жерде айылдакы эле, айылдан чыккан эле биздин өнөрпоздорубуз бар, айылдан чыккан арендага бербей эле, ошону ишкерлерден бирөөсү эптеп бир неме кылса дейм. Ошол кичине 5-10 сом таштап койгонго баары жогун эч ким неметпесе керек дейм. Ооба, жөнөкөй, Жакшы. Жакшы сунуш, келиңиздер, ылдыйлап келиңиздер. Мен ушул Девиз жээнимдин айткан сөзүнө кошулам. Өзү ошондой бир обочо жер болсо, анан ошол жерде той ашты ошол жерде өткөрсө жакшы болот эле да. Анан жана Касан Тайким да айтып кетти, бул немеде Ошто же болбосо ошол бир биздин өзүбүздүн өзбек туугандардын жанакы өткөргөнү. Мурун Союз мезгилинде ошондой өткөрүшкөн, азыркы кезде болсо айыл өкмөтү өткөрөт экен дагы. Жанагы бүт бардык конфет, санфет, бүт бардык майда чүйдөрдүн бардыгын айыл өкмөтү келтирип дасторконго жаят экен эртең менен сиз айткандай. Анан той бүткөндөн кийин сиз айткандай бири да бир нерсе эчтеке алып кетпейт экен да. Бир эле тамак берилет экен. Эгерде ошо плов берилет экен, пловко эгерде ашып калган болсо, ошого бир идиш берет экен одноразовый. Каласа салып кетет экен, каласа болбосо жөнө коет экен да. Анан жанагы дасторкондун үстүнө коюлган конфет вообще алып кетпейт экен да. Анан ошолорду кайра айыл өкмөтү калган каткандарын кайра айыл өкмөтү жыйнап кетет экен дагы. Кийинки тойго ошону эле кайра салат экен да. Ушунчалык эконом болуп кетиптир да. Ошол биздин кыргыздарда эми бул атаандашуу болуп кетет азыр. Ошо атаандашууну тыйыш керек да. Ошол ар бир адам өзүн өзү башкарып, жанагы комиссия түзсөкпү деп атпайсыздарбы? Ошо комиссия түзгөндө эле жакшы болот ошол. Атаандашууну токтотуп, анан тыйылып, анан кийин тартипке келсе, гана ушул нерселердин бардыгы өз нугуна мына сиздер кандай мындай резолюция чыгарган болсоңуз азыр жолугуса кандайдыр ошол бир нерсени анан комиссиядан кийин мүмкүн Камбар мырза меме оюштурам деп атат бир уюм да. Ошол уюмдун уставына ушундай нерсе тартиптерди киргизсеңиздер, анан кийин Кудай буйрса бардыгы өз нугуна түшөт деген ойдомун. Жакшы, буйрса аксакалдар мен ойлойм ушул добуш менен бир чечип аласыздар, буйрса бир сунуштар болсо. Келиңиздер.
Ушунча сөз болуп калды. Ассаламу алейкум. Эми сиздерге эсептеп көрдүңүздөрбү? Үйдө өткөргөн менен ресторанда өткөргөндүн айырмасы канча экен? Ооба. Канча чыгышы мүмкүн? Например, мен азыр тойго барып туруп 100 000 сом төлөсөм, үйдө өткөрсөм канча эконом кыла алат экенмин? Ал 100 000 сом төлөсөңүз, ал жакка 100 000 сом төлөбөйсүз биринчиде. Бул дасторкону Жем общий баарын айтам да, жалпысынан эле образ. Аяка 100 000 төлөсөңүз салыштырмалуу түрдө үйдө 20 000 кетер да, салыштырмалуу түрдө. Өткөндө бир байке айтат, мен азыр бул сурап калды байке, жооп берип коелу. Бир той берген экен, 1 миллион кеткен дейт, үйгө өткөздүм 100 000 сом кетти дейт. Үйдө ошол 5 күн той болду дейт. Ошол келиңиздер анда дагы. Эми анан мен айтайын деген себебимчи, баягы кыргызда сөз бар го. Той өткөрөт бир киши, убара болот 1000 киши. Азыр эми кайра эле келип өзүңүздөр үйгө өткөрөлү деп атасыздар да, бирөөнүн 100 коногу бар, бирөөнүн 500 коногу бар. 500 коногу бар адамдар кантет? Ошол жагындагы эске алып механизмдерин ойлонуп көрүңүздөр да, эми билбейм. Бирок 500 коногу бар киши 5 күн той өткөргөн болсо, ал 100 000 сомдук эмес, 1 миллион сомдук жумуштан калышы мүмкүн да азыркы заманда. Азыр эми бул заманда азыр эмне кымбат, убакыт кымбат. Анан бул кайра эле өзүңүздөр келип азыр оюм жыйынтыктап коеюн. Кайра эле өзүңүздөр келип бизде ишкер балдар чыкса, бир ошондой бир точка ачса деп эле кайра эле ошол ресторанга барып атасыздар да. Жана айттым го, ресторанда кайра эле келип эле ошол жерде эле сиздер исрап деп атканды мына элементарно салфеткасын бул киши алып барып берет, балыгын мен алып барып берем. Бул киши барып картошкасын өткөрүп атат, окат кылып атат, налогун төлөп атат. Эмнеси жаман? Эми тойду бирөөнүн жакшылыгын чектеш кыйын го дейм. Мен бул барып түзөлөт. Анан муну менин оюм муну азыр мурдагы камчыка жанагы жамандыкта нерсе дагы бузулуп баратат. Салат коюп, суу коюп, кичине фрукто коюп, мына жакын кайылдарды көрүп атасыздар Каракулжада бизде. Ушул нерсеге бир так гана бир гана нерсени могу борсоңду кой, күн ысык болсо сууңду кой, салатыңды токтот, пакетиңен эконом кыл, салфеткасын алып келип берип кой. Ошол нерсеге киргизип берсеңиздер, аксакалдар сиздер айтып. Жаштар биз ошону колдойт элек. Мына сунуш жакшы болду, мына жакшы пикир. Ушул сунушумда анан эми бул тойду жакшылыкты чектейбиз дегенде анда бир жыл бою отурушубуз керек. Детально баарын жанагындай кылып, эми жалпысы менин оюм ушундай. Эми бисмиллахир-рахманир-рахим, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Каримде "Кулу вашрабу ва ла тусрифу, инналлаха ла юхиббул мусрифин" дейт да. Жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла. Аллах Таала ысырапкорду сүйбөйт дейт. Мен өткөндө туугандар жөнүндө биринчи категория, экинчи категория деп жазып койдум. Ал жерде ушунча окуган адамдар же түшүнбөйбү билбейм, чектөө деген жок ал жерде. Эгерде биринчи категорияны чакырбай койсоң деп турат ачык жазылып. Анда алардын таарынууга акысы бар, сен күнөөкөр болосуң, сен милдеттүү түрдө чакыр деп турам, точка. Экинчисинде мыналар экинчи категория. Бул сен экинчи чек арадагы адамдар. Буларды чакырбай койсоң, алар таарынышка акысы жок. Таарынышка акысы жок деп эле турат. Эгер чакырсаң боло берет деп турат, жазылып турат. Эгерде мүмкүнчүлүгүң болбой чакырбай калсаң, таарынышка акысы жок деп турат. Анан эле чектөө, каяктагы чектөө? Бул жерде чектөө деген нерсе жок. Жөн ганакей эрежени жаздым мен. Буларды чакырбай койсоң, алардын таарынышка укугу бар. А булардын чакырсаң болот, чакырбай койсоң, таарынышка укугу жок эле деп турат. Мейли, бул бир. Анан ушунча көп катнаш тиги бу дегенди каяктан табабыз өзү? Мен мына атамын 12 бир тууганы болгонбуз. Эң көп ошол убакта баарыбыздын эле маткер энебиз. 12ден 9 эркек экенбиз, 9дун 4төн баласы болгондо 30 канча болду, 70-80 деген эттүү тууган ал. Анан эле бу түшүнбөйсүң да адамдарга. Ошондой быж этип, үйдө жата бербей, кел ушул жерде сүйлөсө болот эле ошону айтып, "Же камбар, менин мынанча тууганым бар, сен эсептейт элем, канча гана эсептейчи канча бир тууганың. Тагаларыңан бери чакырганга 70 адам эмнеден жетет?" Анан эми бул жерде максат эмне бир туугандар? Кудай Таала ушинтип буйрук кылды, ысырап кылбагыла деп. Каяктагы 200 адам, каяктагы 500 адам бир туугандар. Мына азыр мына бул неме деп атасыңар? Ресторан азыр жүдө жакшы келдик депчи. Эртең мунун дагы немеси көтөрүлөт. Бүгүнчө азыр 250дүр. Эмдиги жыл 500 болот. Эми бул
мейли буну деле казбайлы, Кудай таала айтып атат туугандар, ысырапкор болбогула, кыйынсып кетпегиле, бирди көрөсүңөр, чектен чыкпагыла деп атат. Болуп турушу салынуу кашык ар кимге каттап жүрүпсүң, ошону алгың келип атабы? Жок, бир тууган, бул дүйнөдө жакшы жашап, жакшы карапайым, жумшак, жөнөкөй болуп жашап өткөндү Кудай таалам жакшы көрөт. Кудай таала сыноо салбасын. Алдыда ар кандай тагдырлар бар. Мына эл ушундай болуп, биз башканы эмне кылабыз? Биз кичинекей Каракулжа деген элбиз. Давай ушундай бир жакшы нерсени баштайлы. Бизден баары көрүп, ушундай азыр өздөрү да көрүп атышат. Жанагы шайлоочу нерселерди шайлап алалы. Мейли акылдашалы, канча бир тууганың бар. Үйүңө 3 чакыр, 3 жолу келип, айылда ошентип өткөрүп атышпайбы? Кечке келип. Мына өзбектердикин айтып атат. Кече күнү интернетте жүрөт, уйгурлардыкын. Чоң эле бир ушундай мечитке тамак жеп атышат. Аз гана нерсе, жөнөкөй гана. Бул деген 1000 адам ошентип кызмат кылганы менен, зато үйдүн ээси ол 2 жыл 3 жыл башы оорусу жакшына жашайт. Биздики кеп маселе тойдун эртесинде болуп атпайбы? Болуп туруп колунда бар го ошентип жасап өтүп жүрө берет экен. Колунда жок кургур эмне болуп атат? Үйүн сала албай атат, баласын немете албай атат. Эптеп эле жүрөт ушу элден ушундай намыс үчүн анеке басып жүргөндөр бар бир тууган. Өзүбүздү да ойлой, аларды да ойлойлу, жалпы элдичи. Жөнөкөй болот, 3 бөлүп чыкырсын үйүнө. Бир комнат үйү бар экен, 3 болуп чыкырсын. 40-50 адамды узатып ийет. Өтө эле ушинтип гажирланып эле ушундай көптүк кыла беришти, мен билбейм кандай биз. Жакшы ажеке. Эми мынакей эфир соңуна келип калды, урматтуу туугандар. Жыйынтыктап берсек, мына бүгүн ушул урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул ысырапкерчиликтин механизмдери жөнүндө сөз кылдык. Өткөнкү эфирди уладык. Анан айтылбай калган сөздөрдү да уладык, урматтуу бир туугандар. Андыктан ушул жыйынтыктап берсеңиздер, мынакей жакшы сунуштарды айттыңыздар. Эми кандай кылып кабыл алабыз? Мынакей келечекте эми жаштарды да ойлоп, ар жагын карап, бер жагын карап, жогорку кеңешке балким кандай мыйзамдарды чыгарсак болот. Мына азыр кошуна өлкөбүз Тажикстанда ушул билесиздер, кыскартып койгон чектөө тойго деле. Сааттарына коюп койгон. Одан өтсөң, штрафтар менен кылып атат. Анан биз деле ошого барсак кандай болот? Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга салам. Алла макталар болсун биринчиден. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям саламдар болсун. Эми бая там бери жакшы сөздөр айтылды. Биз деле кошулабыз. Бирок негизи биз жаштардан да бир айта кетчү нерсе да. Азыр айтып калдыңыз, чектөө депчи. Анан бул жака барып келген нерсе, азыркы кафедеги биз Кудайга шүгүр деп аткан нерсени дагы сиз болбойт деп атасыз да. Америка мына сизге да лично. Сизден бир механизм барбы иштеп элге тартуулай турган? Азыр мындай кылгылайым деп. Ошо механизмди таштаң, эл жактырсын ошону. Анткени азыр көпчүлүктү тыйып кыса албайсыз. Аштойдо мисалы, аштойдо вообще тыйып кыш кыйын. Мынанчаны чакыр же мен мынаны чакырам деп айтыш кыйын. Бирок тажияга, мына жамандык жакшылыкка биз кошулабыз. Тыйганга ошол жерге бар. Имам биринчи баш болуп барып, мен муну айтып келем да. Биз имам менен иш кылабыз. Имамга айтам, биринчи жамандык чыккан үйгө имам барсын. Имам барып карасын, эмнеси бар сойгонго. Барбы, жокпу? Жок болсо элге айтсын мына жерде. Бул үйдөн эч нерсе жебейсиңер, жегенге болбойт, арам бул үйдөн. Делип туруп ошол жерден ошондой болуп кетсе болот. Анан буну эч кандай механизмди элге прилагать этпей туруп эле элди тупикке крайга айдай бергенде жакшы эмес. Ар ким өзүн айта берет. Мына жердечи айта берет. Бирок bundan да көп эл бар да, азыр тиякта турганчы келе албай калган бүгүн эл бар. Жаштар бар, эмнедер 5-6 баягы келген 5-6 дагы келдик. Баягы келген аксакалдарыбыз постоянно булар биздин төрүбүздө. Бирок ошондо да көпчүлүккө механизмди жарыялаш керек. Туугандар, ушундай баратабыз. Бирок бизде мынандай механизм бар. Кандай карайсыздар мунага? Кабыл ала аласыздарбы, ала албайсыздар? Ушуну колдосок, бизге ысырапкорчулукту азайтмакпыз. Күнөөлөрдөн тосулмакпыз деген бир немени сунушташыбыз керек да. Аны сунуштай албай биз кете беребиз. Сизде кандай сунуш мында? Сизде кыскача. Бизде кыскача сунуш ошол айттым го. Негизи аш тойду мен билбейм, ачык неме бирөөлөр үчүн жооп бере албайм. Бирок ар ким өзү тыйса болот. Өзү тыйса болот. Ар ким өзү үйүндөгүсүн айтып, мындай кылабыз, мындай планда буну эркек киши колго алып өзү кылса болот. Анан мына жамандык жакшылыкка мен толук кошуламын. Жанагындай союш, жанагындай өтө эле бир ысырапкорчулук болуп атпайбы? Адам өлгөн күнү эле ошол эле моментте күрүчүн жазып, конфетин жазып, ким келет деген башталып атат да. Ошону кое тур. Мына жакта адам өлүп атат. Мунаны узатайлы, жерге берейли эртерээк. Биринчи немесин аткарайлы, зыйнатын. Андан кийин анан унусу болобу, болбойбу карайлы экинчи маселеде. Жакшы. Рахмат. Бер. Кечиресиздер бизден. Урматтуу бир туугандар, өзү 3-лүк, 7-лик, 40-лык, жылдык деген жок. Аны чоң дамылдалар айтып келе атат. Алды айтып жүрүп өтүп кетти ме чоң ажылар.
эми ушуну дагы деле кылып аткандар бар. Анан кийин 3 күнгө чейинки союлган ошол немеге жанагы өлгөн адамдын туугандары союп, эгер 3 күнгө чейин жедирсе адамдарга, өлгөн адамдын ошондой бир жетим жесирлери боло турган болсо, аркасына балдары балагатка жете элек болсо, анын жеген арам болот. Ырыс, ошолордун ырысын жеп кеткен болот. Эгерде андай балдары чоңоюп кетип кары картаң өлсө, анда жесе макрух тахримий болот. Ал дагы ошондой бир арамга жакын 3 күнгө чейин. Сиздер азыр ошону сурадыңыздар, мына киши качан өттү экен? Эме жезебиз. 3-4 күн болду. Мейли, кандай болсо да ушул нерсени билелик. Андан кийинчи мына механизм деп атпайбы? Механизм ушу үйдөн өткөрөлү. Темасында эле жазылып турат. Үйдөн өткөрөлү. Өтө эле көп баягындай бир айттым го. Биз кандай ошончолук эле тууганыбыз көппү? Жакшы, Ашыка жакшы. Үйдөн өткөрөлү. Болду, ошол эле механизм. Бул тупик деле эмес. Эми Темирлан айтып атпайсыңбы, биз кандай бир жолдору бар депчи. Мен ушул жолун ушу карагылжылыктар табат деп атам да. Жакшы айтты, жолу көп депчи. Эми мен жеке оюм бир жолун айтсам, барып эле менин оюмча бул жерде бир ынтымакчылыкта, ынтымак деген нерсеге да такалат деп ойлойм да. Биринчи үйдө. Экинчи бир туугандар арасында. Бир туугандар ынтымак болуп бир чечимге келсе, үйдөн өткөрөлү десе, анан барып кошуна колоңдордо. Кошуналар ынтымак болсо, бир кошунада ушундай бир иш болуп атса, кошуна колдобосо, каяктан өткөрө чыгабыз. Анан барып ушул окшогон бир кененирээк масштабтуу айылда, жамаатыбызда ынтымакта. Анан ынтымак бар жерде рызык бар дейбиз. Анан ынтымакчылыкта деп ойлойм да. Анан жана бир мисалды айтты, биз деле бир 3-4 жыл башта эмеге барганбыз, биз Тажикстандан көчүп келген эмегечи. Анда эми бул той аш эмес, карашына барганбыз да. Ошондо биз жаккан нерсеси болгон, ошону айтып коеюн. Барганда эле, киргенде эле ошондой пакет таратып салды. Анан биз жаман эме насибиз неме го, көнүп калган го. Мен албайм, анда бир жакшыраак элек да. Биз багандай бир нерсе салат окшойбуз деп туруп берип салганбыз. Көрсөң ал пакетти антпайт экен, салдырбайт экен. Жаназага турганда бутты чечип туруп, ошол буттун кирип алыш үчүн пакеттин үстүнө туруш керек экен. Болгону бир ашыкча эле, бир мүнөткө жетпеген убакыт экен да. Аллаху акбар деген элечи. Анан бардык, келдик, ал жерде бир ошол ишенсеңиздер, бир жоолукчан, бир аял кишини көрбөдүк да. Бир аял кишини көрбөдүк. Бир үн чыкканды деле укпадык. Азыр бир нерсе десең эле араб кул деген бир мода сөз чыккан. Айтышты эле коркуп калдым да. Эми жаккан жери ошол да. Анан келет экен, жайканадан келет экен дагы, бир элон кылат экен, аябай жарчысы. 3 күндөн кийин ыксан болот, саат мынча келип кетиңиздер. Үмүт кылып ал жерде тегеректеп туруп, чай май тигиндей мындай жок экен. Алыстан келген Кудай сөктөр жок. Жок, Кудайга жаккан. Эми ошо окшогонду биз табрик кылып алсак болот. Эң сонун, жакшы. Келиңиздер да аксын. Жаштар. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аксакалдардын сөздөрүнө да кошулабыз. Бул жерден Касан ака жакшы нерселерди айтып кетти. Ошо кафени эми тыйбай, бирок эми жанагы чыгымдарын азайтсак болгудай. Мен да ошо баштан өткөн бир нерсени айтып коеюн. Ошо тамадалардыкын, жана артисттердикин, может пайдаланбай деле койсо болот алардычы. Бирде ошо жана сүрөткө тарткан эле бир досум кызын узатып алды. Мындай бир сүрөт чыгарып келиптир да, досум ал айтып атат. 4000 сомго депчи. Эми ал 400 сом десең, 400пү десем же 4000 дейт. Эми алат да кызынын сүрөт кантип албай койт, болбосо мусорго ыргытылат, бул кимге керек эле депчи. Касан ака ошондой кеңири түшүндүрүп кетти, ошондой жактарынын мындай такыр тыйып койбосок, эми экономдоп мындай аз-аздан жөнгө салса болот да. Мен деле ошо аксакалдардын сөзүнө кошулам, айышталарым жакшы сөздөрдү айтты. Муну чыгымдардын кыскарта турган жолдору көп экен да. Ошо биринчи очередь эле бул брат айткандай музыканттардын кереги жок, жарчысынын кереги жок дегендейчи. Ал жок десеңиз, жеңил райо эдеме калат. Эми ал той болбой калат. Жок, андай болбойт да. Аны мисалы $2000 бир ырчыга артистти төлөбөй эле мына өзүбүздөн ырчы чыгат. Жөн ошо менен деле жар-жар айтып. Ошону кылбай атпайлыбы? Эми кылбай атпайбыз дебей эле кылса болот эми. Эми ар кимдин ою ар кандай, мисалы мен кыла турган болсом, айтсам угат, мисалы. Болот, болот. Өзүбүздөн башташ керек. Ошо мына өзүбүздөн башташ керек. Мен мисалы эми азыр мактанбайм да, жакын арада сентябрларда кичине той кылам деп атам, үйгө эле кылам. Мисалы 5 киши эле 10 киши келип туруп үйдөн бата кылып келсе, ошол мага жакшы да, 100 кишиден көрө. Мисалы. Ушундай ниет кылып жүрөм.
Канча жылдан бери элечи мен мурунтан ушундай Ошолордо ниет тартып кылчумун. чыгара албайк, Колдоо, анан Кудай буйрса. ал эгер ресторанга мен деле дараметим жетет, 200-300 киши чакыргангачы. Мисалы азыр эми мындай адат болуп калды да. Тууган урук эмес, жөн эле бир жолдо эле бирөө менен бир күн кечке же 4 саат 5 саат жакшы сүйлөшүп койсоң деле ошону тааныш кылып тойгузаң ошого кагаз жазып чыгарып атат да мисалы да. Ошон үчүн 500-600 киши болуп кишинин саны көбөйүп кетип атат да. Рахмат. Ошол. Жакшы. Эң son буюрса тоюңуз той кылансын деп сентябрда берсеңиз келип калыптыр да. Дуа бул ибадат чучугу дейт. Бир жакшы бир дуа бериңиз. Бата менен жыйынтыктайлы. Амин. Amin. Ya Rabbal Alamin. Özün jarattın, özün rahim kıl. Özün jarattın, özün rahim kıl. Özün bir şu cemaatımızga ıntımak rızkı bergin, insap bergin. Şu aşıkça çıgınlardan bir kutula turgan bir güç kuvvet bergin. Özün bir turu jolga salbasaң bizde hiç kim turu jolga sala albayt. Kim adaşkan bolsa аны hiç kim turu jolga sala albayt. Allah turu jolga salgan bolsa аны hiç kim adaştıra albayt. Oşun için Allah'ın turu jolunu izdeyle buna namaz okuganda İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dep atabız. Bizdi turu jolga salgının dep atabız. Özüňe gana kulçuluk kılabız. Özüňden gana jardam surayбыз dep atabız. Oşun için Kudaydan tilegimiz kabul bolsa biz Kuda kalasa bu nesilerde jеңip чыгабыз деген ойдон бардыңар. Her kim özüňөрдü şul чыгымдан сактасаңар анан бала чака бизди ээрчийт. Ошон үчүн аксакалдар айтып ушул колдоп көрсөтүп ушул камбардын немесине кошулалык. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya rahmanallah. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ушул темада бизге бөлүнгөн убакытта ушул аксакалдар, жаштар орто муун айтып беришти. Кереметтүү Куранда жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Демек, ким жакшылык кылса да өзүнө, жамандык кылса да өзүнө. Демек, урматтуу бир туугандар, акчаңыздар ашып атса, жетим жесирлер көп. Аларга үй салып берсеңиз сооп болот, китеп алып берсеңиз сооп болот, суу чыгарып берсеңиз сооп болот, жол салып берсеңиз сооп болот, көпүрө салсаңыз сооп болот. Ошол атаңызга, апаңызга, жакындарыңызга кете берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми биз өзү кыргыз эл өзү мындай жакшы менен мактанганда жакшы көрөбүз. Келиңиздер, мына аксакалдар, жаштар айтты. Ушул жакшы жака чакыргандардан, жаман нерселер тыйгандардан бололу. Кийинки эфирден амандашканга чейин үйүңүздөрдө ысырап эмес, береке болсун, жакшылык болсун. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин эл жутубузда тынчтык, ынтымак, иман болсун. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Ассаламу алейкум.